Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Мен бүгүнкү бул жерде чогулуп отурганыбызда өзүмдү аябай уят карып отурам. Биринчиден. Себеп деген бул жакшылыктын негизинен чогулганыбыз, чет өлкөдө жүргөндө бул башкаларга да үлгү болмок. Тилекке каршы биз андай боло албай атабыз. Бул абдан өкүнүчтүү маселе бул. Эми бул жерден мен айткым келген нерсе, мындан 3 күн мурун бул эжекебиз Анарбаева Нурила эжекебиз бул жерден кол топтоп жүргөн. Кол топтоп баарыбызга белгилүү болгондой, Борборлук шайлоо комиссиясына ар бир талапкердин колдоочулары тарабынан 30 000 кол топтолуш керек. Бул эжекебиз кол топтоп жүргөндө ошол кол топтоо мыйзамдуубу же мыйзамдуу эмеспи деп Садыр Жапаровдун колдоочусумун деп бир кыргыз жаранынан суроо берилген. Бул суроону эмнеге берип атат? Өзү да түшүнбөйт, ал мыйзамдуубу, мыйзамдуу эмеспи. Ошол себептен берип атат. Биринчи сураган бул мыйзамдуубу же мыйзамдуу эмеспи? Биз окуя кандай болду, кайсыл жерде болду, саат канчада болду? Бүт барын сурап чыктык. Жыйынтыгында бул эжеге биз айттык, арыз жазып коюңуз деп. Арыз жазыңыз деп. Жок, энелик мээрим бар да. Ушул жерде Кыргызстанда да отурган энелер бар. Бул жака балдарын жиберип коюп, аман эсен таап, акча таппаса аман эсен койсун, аман эсен келсин деп. Ошол энелер катары эле энедин мээрим бар. Бул эжекебиз арыз жазбай койду. Ушул жердеги МВДнын Кыргызстан МВДнын кызматкерлерине да мен телефон чалып кайрылдым. Эмне кылалык деген суроо менен. Алар дагы ушундай сунуш беришти. Мыйзам талабына ылайык арыз жазып койгула, детально бүт барын карап чыксын. Эгер бунун укугу тебеленген болсо, же буга бир ушемление болгон болсо, камалсын деди. Местный полиция карап чыгат, барын видео форматтарын карап чыгышат да камап салат. Ошондой болду сунуш. Бирок бул эже энелик мээрими менен каматкысы келген жок. Бир жолу айттык, 2 жолу айттык, 3-үчү жолу жок, каматпайм деп койду. Всё. Эми бул эженин ошондой окуясы болгондон кийин видео эфирлерге, түз кайрылууларга чыкты балдар. Бул эме кылып, аяр мамиле жасап, колдоо көрсөтүп. Эми арадан 24 саат өтпөй, азыр техника өнүккөн заман экен, арадан 24 саат өтпөй, дагы бул эжени ошондой эле ороз айымды каралап чыгып атышат. Бул эжеге мен бул жерде айтып атканым себеби, уялып атам дегеним себеби, биз ушул эжеге эркектер колдоо көрсөтүшүбүз керек болчу. Ошол эле Садыр Жапаровдун колдоочулары жана башка бул жакта эч кимди колдобойм дегендер дагы. Себеби деген чет өлкөдө жүргөндө биз айымдарды өзүбүз колдобосок, башка ким колдойт? Ким коргойт? Биз өзүбүз коргобосок, башка ким коргойт? Энелерди, карындаштарыбызды. Эгер биз намыстуу болсок, ушулар үйдө отурат эле энелер. Ушул жерде барбы эркектер? Мына бул эне балдарына ысыкынан жаап үйүндө отурат болчу. Тилекке каршы. Эркектердин намыссыздыгынан моюнга алыш керек. Моюнга алыш керек буну. Эгер эркектерибиз намыстуу болсо, прямой эфирге чыгып алып, кыздарды сотко берем дебейт. Мен Ысык көлдөн айылдан болом. Арман хан дагы Балбайды зынданга салган экен. Тарыхта. Макул ал тарых. Биз ата бабаларын жолун жолдойлук, макул дейлик. Ал эркектин эркекке кылган ошондой кыянаттыгы. Бирок азыркы эркектер аялдарды сотко берип каматам дегени бул өттө бул намыс, уят нерсе. Уят нерсе. Ошол бала, биз аны дагы билдик. Оразайым Нарматованы сотко берем деп атат. Зектер деп атасың деп.
Ал бала өзү мигрант экен. Биз бул жерде Россияда жүрсөк, Москвада жүрсөк, ал Кореяда жүрөт экен. Кореяда көргөнбүз, ал жакта да кыргыз айымдар бар. Капуста терип, пияз терип жүрүшөт. Эгер биз намыстуу болсок, ошол жактагы Кореядагы Оразайымды каматам деген жигит намыстуу болсо, ошол энелер ал жакта Кореяда полёдо эмес, үйүндө отурмак. Ошол жигитке ушул түз эфирден кайрылгым келет. Оразайым Нарматова мен макул эмесмин деген кыймылда кол топтоп жүргөндө, ошол кыймылдын 7 талабы бар. Ошол 7 талаптын эң биринчиси мөңгүлөрдүн талкаланышына макул эмесмин деп. Ошол талапта жазылып жүрөт 7 талаптын биринде. Адилетсиз соттун чечимине макул эмесмин деп. Базарда энелер сарып айда музда чылада кол топтоп жүргөндө, ал жигит интернет баатыры дагы эмес болчу. Ошол жигит кайдыгер болчу. Бүгүн чыгып алып каматам дейт. Жок, бул энелер, ушул Оразайым адилетсиз түрмөдө отурган Садыр Нуркожоевичти соттун адилетсиз чечимдери менен бизнестин жана криминалдын саясатка аралашуусуна макул эмесмин деп чыгышкан, кол топтошкон. Ошондо кайда болчу Садыр Нуркожоевичтин колдоочулары? Президенттик шайлоонун жыйынтыгына Ак үйдүн жанына 700 кишини чогултуп алып, макул эмесмин деген калем барак 21 кылымдын куралы. Калем барак. Адилеттүүлүк менен, мыйзамдуулук менен биз талап кылып атканда макул эмесмин деп. Ошондо кайда эле? Анан бүгүн келип алып, ошол кездеги Садыр Нуркожоевичке колдоо каматам дегени бул өтө уят маселе. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Азыркы учурда Кыргызстанда жана Москвада ушул президенттик шайлоого талапкерлер өзүнүн мыйзам БШК талап кылган 30 000 колду жыйнап жатат. Ошондой эле биз дагы Москвада Шуадахан Кимсанбаевдин тарапташтары ар бир метролордо кол топтоп жүрөбүз. Ошолордун ичинен эле биздин эжелерибиз, мисалы, ушул эжелерибиз кол топтоп жүргөндө каяктан Садыр Жапаровдун колдоочуларыбы, кимдин колдоочулары, ушулар келип эжелерин мойнунан кармап, ушундай Садырды колдогула деп, Садыр үчүн кол топтогула деп ушуларга ушундай зордук көрсөткөн. Биз, мисалы, мен өзүм апам Адахан Мадымаровду колдойт. Адахан Мадымаровду колдоп, бул дагы эртең кол топтоого чыга турган болсо, апам кол топтоого чыга турган болсо, ушинтип келип апама бирөө зордук көрсөтө турган болсо, мен мыйзамына да карабайм, башкасына карабайм. Апамдын өзүмдүн карындашым үчүн бардык нерсеге даярмын. Ошол нерсени биздин кыргыздын балдары ушундай нерсе кылганын айтып чыккан жок. Ошо айтып чыкканды бир гана биздин Оразайым Нарматова деген кызыбыз айтып чыкты. Ошону биздин Facebook'та отурган телефон батыры дейбизби, башка дейбизби, ошолор 3 күнүн ичинде жооп бергиле, айткан сөзүңө деп атасыңар. Биздин Кыргызстанда өзү азыркы учурда мыйзам барбы? Мыйзам иштеп атабы? Азыр биздин 120 депутатыбыз дагы мындай айтканда легитимсиз отурат. 28 октябрда булардын мөөнөтү бүткөн. Азыркы учурда эл колдоп атат деп биздин Садыр Жапаров дагы ушул мыйзамдарды бузуп ардекеге кетип атат. Ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге кайрыларым, сиздин фейктериңизби, зектериңиз дейбизби билбейбиз. Ушуларга өзүңүз кайрылып айтып коесузбу, кандай дейсиз, мен билбеймин. Ошон үчүн биз мындай кете турган болсок, мындай айтканда граждандык согуш чыгып кетиши мүмкүн. Урматтуу Садыр Жапаровдун колдоочулары, бардыгыбыз кыргыз эли, кыргыз мамлекетте өнүгүүсү үчүн биз мыйзамды сакташыбыз керек. Ушинтип биз энелерибизди, ушундай карындаштарыбызды ушуларга жаман сөздөр тийгизип, өзүбүз акарат кыла турган болсок, эртең кошуна мамлекетинин эркектери дагы ушул кыргыздын эркектери аялдарды колдобойт экен.
көтөрбөйт экен, поддержка кылбайт экен деп алар дагы атака кылышы мүмкүн. Ошон үчүн туугандар, биз бир тарапкердин, бир лидердин фанаты болбой, биз мамлекеттин өнүгүүсү үчүн ойлонушубуз керек. Рахмат. Ошол боюнча дагы айтып кетпесем болбой калды. Биринчи могу жерде мени тааныган болсоңуздар, айтасыздар, мен биринчи Бакайга кайрылуу жасагам. Ошол кайрылуудун жыйынтыгы чыкпай калган кесебеттен ушул болуп атат да. Бакай чыкты да могу жерде сен эрге тийишиң керек деп бирөөнүн кызын шылдыңдап каткырды, күлдү. Бир эркек чыгып бирөөнү бир нерсе деп койбодуң ошол жердечи. Анын артынан келип биз отурдук, кайрылуу жасадык колдон келишинче. Ошентип жүрсөм мага кайсы күн болду сиздерге? Ошол күнү мага звонок, обедте звондашты обедте эле. Мен алыс элем. Срочно Добрынский метрого балдар келиш керек. Ошондой ызычуу болуп атат депчи. Мен келгенимде уже балдар кетип калган экен. Ал жерде келсем мына жерде мына эже бар экен. Мына менин жанымда отурат эже. Бул эже бар экен, бул эженин жанында дагы бир аял бар эле. Бул аялды барып сурадым, эмне болду десем, телефон талкаланган. Эженин өңү боз. Жанында бир эже отурат. Эмне болду десем, айта албады. Жүрүңүздөр анда офиске келейик, ушул жака штабка эле барайлык деп. Штабка келдик. Келди, мына жерде канча ызычуу болду. Эмне болду десек, камера жакшы телефон сынган менен талкаланып кеткен экен. Камерасы бар экен да. Бул ал жерде метродон чыккан жерде Добрынскийде камера турат, ал жерде дагы. Ал жерде бул эжелерге кол чогултуп атканда, албада келип силер мыйзамсыз жана кылтасыңар, силер Садырга каршы чыгып атасыңар, Жапаровго каршы чыктыңар деп буларга азылган. Иши ал жерде адамдар келип кол коюп берген, кол койдурбастан бири-бирден жетелеп нара алып кеткен. А бул эжелер эптеп кол койгондор болгон ал жердечи. А бул эжеден жини келет да, видео тартат, ушундай болуп атат. Биз мыйзам жөнүндө кол чогултуп атсак, булар бизге каршы чыгып ушундай кылтат деп видео тартканда бул эжени көрүп калат. Ал баланын жүзү турат, ал баланын видеодо турат. Ал бала келип туруп эжеге азылган, мындай кылып туруп. Азылганда эже качкан, телефонго тийген, эже но жерине тийген, эже чөкөлөп кеткен. Телефон талкаланган мейли. Бул жерде бул эженин аял киши экен, кармай койм, но жерден кармап туруп сүдүрөп кеткен баягы балачы, ал видеодо. Эми мен мына видеону көрүп аткандарга айтарым, мына видеону мен досторум дагы көрүп атат, мен туугандарым дагы көрүп атат, Кыргыздын аксакалы дагы жашы дагы көрүп атса айтам. Ошол жерде сенин энеңи мен сен энең уруп жыгылгандан кийин сүдүрөсөм, эмне кыласың? Кайрылуу жасайсыңбы, жасабайсыңбы? Анан мен Садыр Жапаровго кайрыларым. Анан бул жерде эң жана Камчыбек Ташиевге сизге кайрылайынчы биринчи. Az бүт бийликсиздин колуңузда турат. Мындай айткандачы. Ошол жерде сиздин апаңыз болгондо жыгылганда мен сүдүрөп кетип атсам, мени эмне кыласыз? Сотко бересиз, эмне кыласыз? Өлтүргөндөн кайтпайсыз. Мен дагы ошондо апам болсо мен өлтүргөндөн кайтпайм. Биринчиденчи. Анан экинчиден кечегиде бул жерде уже биз чогулбасак болбой калды. Кайра ар нерсени кылтат. Кечеги жерде Садыр Жапаровдун мага эң обидно болгон жери Кылыч Шанаевди айтты да. Бирок Кылыч Шанаевди айткан негизинде бул жерде Садыр Жапаровду билбейм, мен же адашып айтып бердиби, же өзүн умный сезип бердиби билбейм го. Мен айткан сөзүн айттым. Ал жерде эмне деп айтты? Базымчака Кылыч Шанаев жабылсын деп бут тосуп атат деди. Ал бүтүн Кыргызстандын активдүү колдоочусу деди. Эмне обязательно бүтүн Кыргызстанга тийиштирип өтүш керек ошонун баардыгын? Кечеде келип туруп, Мадмаровго бул жак эл менен жолугушууда ого нападение болду. Эми болбой калды эле. Орозайым Норматова чыгыптыр. Кече бирөө чыгыптыр, 3 күн срок. Сен срок койгонда кимсиң сен? Срок коесуңбу? Ошол жердеги баягы энени сүдүрө урган балага кой. Сен 3 күн ичинде келип кечирим сура деп. Карындашым Кыргыздын кызын сен эргети деп шылдыңдадың деп туруп ошого кой срогуңу. Биринчи келип туруп. А мына жерде мен Садыр Жапаровго дагы бийликте отурушкан. Камчыбек Ташиевге дагы кайрылам. Если эл тополоң болуп, көтөрүлүп, эки жак болуп кырылыш атаган болсо, биринчи кезекте быйылбы, эмики жылыбы калабайсыздарбы? Чыгып келип мына жерге элди экиге бөлүнүп атасыз мына жерде. Шайлоо таптаза өткүзүп кой шайлоодо. Биз шайлоого өзүбүздүн укугубуз менен барабыз, шайлайбыз, кетебиз. Ал эмне барып туруп ал жерде балдарын бирөөнү урат беле. Кече жерде биз кече балага кайрылуу жасадым, чыкпай калды. Анан ошол мына элден урган бала кече эфирде отурган экен. Айттым, мени кошкун, экөөбүз сүйлөшөйлү дедим. Биз урушпайбыз, талашпайбыз, жөн эле сүйлөшөйлү. Жазып аттым, кошпойт. Эгер Орозайымды биринчи сотко деп баягы бирөө берипти, ким берем деди айткандай.
Bere tamamız men birinci aytам, bu uruş nenin негизинен чыккан. Birinci bakaylı versin. Ekinci bayağı yenelerdi vurgan, bayağı balanı versin. Ana üçüncü orozayımdı versin, biz uçtu apartı jitlap apar versin ошол жерге. Birinci ошолар versin birinci. Kayza adam, jönökay musulman adam. Jönökay adam, jim yeneni vura. Sile Орозайым кайрылуу жасаганда кайрылуу жасайт белеңер, жасабайт белеңер. Енеңер болгондо жасабайт элеңер, уруп өлтүрөт элеңер. Керек болсочу. Жасабайт элеңер, уруп өлтүрөт элеңер силер. Мен дагы ошондой уруп өлтүрөт элем ошончу. Ошондо бул жерде кайрылуу болгон. Эми 3 күн сурак бердим. Сурак бересиң ошо ургандарга сурак бер. Сурак бересиң, 120 отурат ана жерде кетпей эле ошол боюнча. Ошолорго сурак бер, мынча күн ичинде кетип кал деп. Сурак бере турган болсоң. А кел ал 3 күн ичинде сурак берем. Кечирим сура. Эч ким кечирим сурабайт сен. Кечирим сурат атасың. Sen surat azım, 120 keçin surat, çökele. Anal kilo. Bolbayt. Murun kumuysan dağı bolot. Buna dağı yerge tandao koyatan. Prezidentlikti tandayсыңар bu, je депутаттык tandayсыңар деп. Ел бүтүк президентти тандайм деп айтат. Ал тандоодо мен көрдүңөр биринчи. Булар болгон президент деген сөз менен эле элди ичинде эч кимди оккан жок. Ичинде толгон токой жатат. Садыр Жапаров президент болотмуш, бунун айтымы боюнчачы, өзүн 16 жылга, биринчisi 6 жыл кийинкиси 5 жылдан 16 жылга шайлана деген. Бүт министри бүттүгүн Садыр Жапаров коет экен, өкмөт эч нерсе койбойт экен депутаты. Аны ага жооп деле бербейт экен. Билесиз го, жооп бербейт экен. Президент мөөнөт бүтүнөн. Ушундай закон болобу? Кечээ Текебаев закон айтат. Ол жерде бирок депутат урдаза, депутат жезе алып барып камаганы мыйзам өстөр мыйзам күн өлүп ошол жерде. Китеп эч кандай күнөөсү жок мындай айтканда. Эми ал мыйзам кичине жана жерлери бар, бирок сразу алмаштырып, оны алмаштырыш керек. 7-чакырышын депутаттар келет. Кечеги элдин улагы ишенбейсе, бүтүн тындарга кууп жүрдү ар жакта. Эми кайра ушулар жазабы мыйзамды. Бир шайлоо таза, мен шайлоончу кандай сөзүн өткүзө бергиле. Биз могу жерде аракетибизди кылабыз. Же элчиң. Несен бүтүрө албайсың могу жерде. Бүт кашасы чыгып атат. Эми мындай жерге энелер казылып. Токто. Мен ушул эженин оозуна чыккан жок. Ушул эжен ушул жерге келип туруп айттык ошол күнү. Бул эже айтты. Мен Кудайга салдым onu деди. Кудайга салдым, жаспайм деди. Чыгып алып 3 күн сурап, мен 3 күн ичинде арыз жазам дейт. Эне калдакчы эне мага кереги жок деди ошондо сенчи. Кудайга салдым ошону деди. Сага бир чак юбка бар, алып тур кийип ал ошону.